Алло, бұл ВПЧС екеби? Ооба. Ал жакта эмнелер күйүп атат? 4-чү корпус жарылып кетти. Өрт өчүргүч кызматкерлерин жана өзгөчө абалда тез аранын ичинде толугу менен жөнөткүлө. Дүйнөдөгү эң чоң кырсыктын апааты. Ошол замат бул жөн гана чоң жарылууга деп ойлошкон эле. Мындай болуп кетерин эч ким күткөн эмес. Ал эми мына бул адамдарды карагалачы. Бул адамдар жөн гана жарылуу болгон деп ойлошкон эле. Көрсө ал жарылуу жөн гана жарылуу болгон эмес экен. Өзүңөр көрүп турган мына бул бейтаптар ошол жердеги жарылуунун артынан чыккан зыяндуу радиация нурларына ууланып калган адамдар. Бул апааттан кийин, алар бир жумадан кийин эле алардын денелери мына ушундайча тирүүлөй чирий баштаганы өкүнүчтүү. Чернобыль окуясы тарыхтагы эң кайгылуу апааттардын бири. Чернобыль аймагындагы бул кайгылуу каргашалуу апааттын айынан көптөгөн адамдар жабыр тартышкан. Күтүлбөгөн жарылуу артынан чыккан зыяндуу нурлар аба катмарына тарап, аба аркылуу көптөгөн адамдарды мына ушундайча абалда ууландырып койгон. Чернобыль окуясын алыстан укканда жөн гана бир кырсык жарылуу болуп, бир нече адам каза тапкан сыяктуу сезилет. Бирок чындыгы кандай экенин билесиңерби? Мына ушул окуяны тереңине кирип көрүү үчүн бул видеону аягына чейин көрүңүздөр. Чернобыльдагы бул жарылуудан улам тараган зыяндуу нурлардын күчтүүлүгү эң күчтүү аталган атом бомбасынан дагы 3 эсеге күчтүүлүк кылган. Так, всех вместе, офицерский состав, офицерский корпус поднимать. Леонид Алексеевич, алло, Припять, 3 Очея и 4-й блок горит крыша в результате аварии взрыва. Там уже подтвердили? Не подтвердили, авария это произошла у них. Это диспетчер Припяти сказала. Пожалуйста, алло, Иванка, значит, вы выезжаете в Припять? Алло, да, я слышу. На атомную станцию выезжайте, там 3-й, 4-й блок горит крыша. Шашылыш билдирүү боюнча бардык өрт өчүргүчтөр жана Припять шаарындагылар көтөрүлдү. Андан кийин дароо эле Киевдеги өзгөчө абал чакырылды. Өрт өчүргүчтөр адаттагыдай эле өздөрүнүн сактануучу кийими менен гана өчүрүп атышты. Бул өрттөн ушунчалык коркунучтуу ууланган радиация чыгып атканын 4 сааттан кийин гана байкап калышты. Ошол жерге келген коопсуздук кызматынын кызматкерлеринин ичинен 28-и коркунучтуу радиациянын зыяндуу нурларына ууланышып ошол замат жан беришти. Болуп аткан кырсыктан 3 километр ары жакта Припять шаары бар эле. Припять шаарынын жашоочуларына айылды тез аранын ичинде бошотуп чыгып кетүүлөрүн радио теле берүүлөр аркылуу 27 сааттан кийин гана айтып атышты. Эң эле өкүнүчтүүсү, жарылуу болгон соң радиациянын ууланган күчү бүткүл атмосферага, абага тарап кеткен эле. Коопсуздук кызматкерлери качан гана Припять шаарынын тургундарына айылды, үйлөрдү тез аранын ичинде бошотуп кетүүлөрүн кабарлап аткан кезде көзгө көрүнбөгөнү менен бул коркунучтуу жарылуудан чыккан зыяндуу нурлар аба катмарына тарап бүткүл шаарды каптап кеткен экен. Ошентсе дагы жарылуунун зыяндуу нурларын калктан жашырып, шаар тургундарын тез аранын ичинде үйлөрүн бошотуп көчүрүүнү уланта беришти. Эч кандай буюм тайымыңарды албай эле койгула. Силер кайра эле бул жерге кайтып келесиңер деп себебин айтпастан тез аранын ичинде чукул көчүрө башташты. Ал эми баягы кокустан жарылуу болгон жердеги жарылуудан улам чыккан зыяндуу ууланган нурлар акырындык менен асманга көтөрүлүп бүткүл аба майданын каптай баштады. Акырында каптаган ууланган зыяндуу нур Россия мамлекетинин чек араларына чейин каптабастан, андан аша чапкан абалда, андан тышкаркыдагы мамлекеттерди акырындык менен баса каптай баштады. Аба катмарына тараган бул зыяндуу нур ошол жерден токтоп калбастан Европа мамлекеттерине чейин жетти.